Кандай музыка ден соолукка пайдалуу? Жакшы музыка адамга кичинекей кезинен эле, түгүл төрөлө элек кезинде эле жагымдуу таасирин тийгизери айтылып келет. Ар бир адамдын сүйүктүү музыкалык стили, эс алдырган обону же болбосо маанайын түшүрө турган музыкасы бар. Музыканын биздин жашообуздагы ролу өтө чоң экендигин баарыбыз эле билсек керек. Музыка биздин маанайыбызга таасирин тийгизип, тынчтандырат. Ал тургай кээ бир учурларда маанайды көтөрүп, аны начарлатып жибере тургандыгын көптөн бери байкап келе жатабыз. Баарыбыз сүйгөн музыканын кандай пайдалуу касиеттери бар? Бүгүнкү видеобуз дал ушул темада болмокчу. Анда биз менен болгула. Музыка аркылуу адамдын мүнөзүн түшүнүүгө болот. Плейлист адамдын мүнөзү тууралуу эмнелерди айта алат? Музыка гана адамга таасир этпестен, адам дагы музыканы инсандык өзгөчөлүктөрүнө жараша тандайт экен. Психология профессору Келли Шварц оор музыка сүйүүчүлөрү көз карандысыз адамдар деп ырастайт. Бирок ошол эле учурда алардын көпчүлүгү өзүн өзү сыйлоо сезимин баалабай, тандоодон күмөн санашат. Популярдуу музыканы сүйүүчүлөр Келлинин айтымында сезимдери менен кантип башкарууну жакшы билишет. Алар өз каалоолору менен башкалардын ой пикирлеринин ортосундагы тең салмактуулукту издешет. Ал эми ар кандай жанрларды сүйүүчүлөр көп учурда кырдаалга тез көнө турган жана чыр-чатактардан алыс болгон чыгармачыл адамдар болушат. Улгайган кишилер үчүн. Муну доктор Джерри Салиман тастыктаган. Анын айтымында үнүн тышка чыгарып ырдоо айрыкча улуу муунга пайдалуу. Ырдоо афазия, толук же жарым жартылай сүйлөй албай калуу, же Паркинсон оорусу менен ооруган улгайган адамдардын мээсинин иштешин жакшыртат. Мындан тышкары көптөгөн кара адамдар артрит сыяктуу өнөкөт оорулардан улам кыймылсыз жашоо образын жүргүзүшөт. Ал эми жөнөкөй жана оңой көңүл ачуу алардын организмине албетте оң таасирин тийгизет. Ушуну менен бирге ырдоо дем алуу органдарынын иштешин жакшыртып, демигүүнү азайтат экен. Кызыктуу маалымат. Баса, музыка соолуп бараткан өсүмдүктөрдү жандандырарын билдиңиз беле? Эми билип жүрөсүз. Соолуйн деп бараткан гүлдөрдүн жанына колонкаларды коюп, жеңил музыканы коюп койсоңуз, гүлдөр сиздин көз алдыңызда эле жанданып, түркүн түстөргө толуп, ал тургай музыканын булагына ыктай алат. Музыка адамдын акылына акыл кошот. Музыка мээнин ар түрдүү бөлүктөрүн иштетет. Баарыбыз билгендей, ар кандай обондор жана ритмдер ар башкача сезимдерди пайда кылат. Мындан тышкары музыка мээ жаракат алганда мээнин иштешин калыбына келтирүүгө мүмкүндүк берет. Айрыкча бала чагынан баштап бул чөйрөгө аралашкан музыканттарга музыка дагы күчтүүрөөк таасир этет. Ошентип ушул темадагы изилдөөлөрдүн бири музыканы изилдөө оозеки эмес ой жүгүртүүнүн туруктуу өнүгүшүнө өбөлгө түзөрүн көрсөттү. Ошондой эле Гарварддагы медициналык мектептин невропатологу Готфрид музыканттардын нерв системасы музыкага аралашпагандардыкынан бир топ эле айырмаланат деп ырастайт. Обон жаратуу мээнин ар кандай бөлүктөрүн, анын ичинде визуалдык, угуу жана моториканы активдештирет. Демек, обон чыгаруу нерв ооруларын алдын алат. Кызыктуу маалымат. Музыка угуунун начарлашына жол бербейт. Эксперименттердин айтуусунда музыкага жакын болбогон адамдарга караганда музыканттардын угуу сезими күчтүүрөөк. Анимацияны үйрөнсөм деген көптөн берки кыялыңыз бар. Бирок компьютер жок, убактым жок деген маселелер бул кыялды орундатууга тоскоол болуп жатабы? Lights Creative Group командасы менен бирге анимацияны үйрөнүп, жумушка орношуңуз. Компьютерим жок десеңиз, Молбулак компаниясы компьютер менен камсыз кылат. Шашылыңыз, орундар чектелүү. Кыялдарды орундатууга убакыт келди. Музыканын дарылык касиети. Музыка угуу адамды чарчоодон алыстатат. Ал адамды тынчтандырып, жан дүйнөбүз жабыркап турган учурда сооротот. Инсандын иммунитетин көтөрүүгө, денедеги заттардын алмашуусун жакшыртууга жана оорунун алгачкы пайда болуу процессин төмөндөтүүгө музыканын жардам берери илимий жактан далилденген.
Адамды дарылоодо музыканын эффективдүү күчү бар экендигин да байыркы заманда эле айтып, жада калса өз турмуштарында да колдонуп келишкен. Адамдын организмине музыканын тийгизген таасири жана дарылык касиети жөнүндөгү алгачкы илимий божомолдорду Пифагор айткан. Музыкада жазылган мелодияларда адамды дүүлүктүрүүгө түртүп туруучу касиет бар экендиги аныкталган. Мындай акыбалда адам согушууга же урушууга психологиялык жактан даяр болуп, тайманбастык акыбалга келери да тастыкталган. Музыканын жардамы менен адамдын дем алуу органдарынын иш-аракеттерин жана нерв системасынын тең салмактуулугун орнотсо болот. Ошондой эле шамдагайлыкты, сергектикти жогорулатууга, туура эмес ашыкча кыймылдарды жөнгө салууга жана өтө эле толкунданган темпераментти басаңдатууга музыканын жардамы аябагандай зор экендигин белгилүү психолог, физиолог жана таланттуу дарыгер Бехтерев тастыктаган. Кийинчерээк мугалимдердин музыка терапияга болгон кызыгуусу өсүп жаткандыгы да байкалды. Дагы бир кызыктуу факт. Музыка жүрөк оорусун алдын алып, инфаркттан же жүрөккө жасалган операциядан айыгып кетүүгө жардам берет. Жагымдуу музыка кан тамыр системасынын жакшырышына өбөлгө болору далилденген. Ырдоо организм үчүн жакшы массаж. Ырдоо процесси организмге керектүү болгон күчтү стимулдаштырат. Ырдап жатканда үндүн термелүүчү кыймылы организм үчүн абдан жакшы вибромассаж болуп эсептелинет. Ошондуктан ырчылар үн аппараттары туура коюлгандыктан бир канча саат чарчабай ырдашат. Ырдап жатканда чарчап калбашы үчүн эки иинди бош кармап, башты жогору көтөрүп, өзүңдү жеңүүчү катары сезүү менен бир аз добуш менен ырдоо пайдалуу. Мында адамдын баш мээси, организмдин бардык системасы өсүп өнүгүп, ийгиликтүү иштөөсү үчүн жардамын бере баштайт. Музыканын балдарга пайдасы. Биринчи, музыка биздин кичинекей бөбөктөрүбүздүн эс тутумун өнүктүрүүгө жардам берет. Бардык балдар кандайдыр бир жол менен обондорду же ырдын сөздөрүн бат эле жаттап алышат. Эс тутумду өнүктүрүүнүн мындай жолу ата-энелерге да, балдарга да өтө ыңгайлуу. Экинчи, музыка кепти калыптандыруучу милдетти да аткарат. Балдарга арналган бардык ырлардын түзүлүшү аны жаттап, түшүнүүгө жана бат кабыл алганга оңой болгондуктан, бала аларды оңой эле жаттап айтып бере алат. Музыка алардын маанайын көтөрүп гана тим болбостон, артикуляциялык аппаратын, тыбыштарды туура айтуу жөндөмүн өркүндөтүп, ошол эле учурда сөз байлыгын кеңейтет. Үчүнчү, ошондой эле жагымдуу обон чыгармачылыкты өнүктүрөт. Ар кандай музыкалык обон баланын кайтарым жүрүм-турумун козгойт. Эркин бей кыймылдарды же музыканын ыргагы менен болгон аң сезимсиз аракеттер элестетүүнү активдештирет. Музыка угуп жатканда бала аны түшүнүүгө, үн катарларынын артында катылган образдарды чагылдырууга үйрөнөт. Бул чыгармачылыктын чыныгы процесси. Музыка бул жан дүйнөнүн азыгы. Ар дайым жакшы музыканы угуп, жан дүйнөңүздү байытып туруңуз. Ушуну менен бүгүнкү видеобуз аягына чыкты. Комментарийге жакшы көргөн музыкаңызды жаза кетиңиз. Видеобуз пайдалуу болгон болсо, лайк басып коюңуз. Көрүшкөнчө. Видео жакса лайк басып, ой пикириңизди калтырып коюңуз. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук көп кызыктуу видеолор чыгып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.